28 апрель 2013 жылы саат 17:45 чамасында 2002 жылы туулган Дүйшөнбиева Айгерим Ат баш районунда Ак Жар айылында жайгашкан номер 113 трансформаторга кирип токко чалынганда бизге шашылыш билдирүү келген. Биз өзүбүздүн кезекте 29 апрель күнү 80 буйрук менен жеринде персоналдарыбыз барып иштерди жүргүзгөн. Бул боюнча биринчи Дүйшөнбиева Айгеримди биринчи жардам көрсөтүү максатында Ат баш районундагы ооруканага реанимация бөлүмүнө алынып келинген. 10 май 2013 жылы санабетса чакыртылып Бишкек ооруканасына жеткирилди. Ат баш райондук РОУД прокуратурасы тарабынан иштер жүргүзүлүп, райондук сот тарабынан 2013 жылы 1 августта сот отуруму болуп, жабырлануучу тараптын өкүлдөрү менен анан күнөөлүү болуп аныкталган адамдар ортосунда өз ара макулдашуу менен күнөөлүү адамдар кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулганда ошо кезде иштеп аткан. Ар бир ошо трансформатордун документациясы, паспорттору бар. Ал жерде трансформатор капиталдык текшерүү ремонттон өткөрүлүп, замок салынган болуп атат да. Каким-то образом ошол кезде трансформатор ачык болуп калып атат. Өзүбүздүн жардамдарыбызды күнү түн жардам берип келдик. Жардам бере бермекчибиз. Плюс бул боюнча биз азыркы күндө ооруканада жатып дарыланып аткан где-то өзүбүздүн жардамыбыз 300 000 сом айланасында болду. Бул боюнча эми ушу Айгеримдин тайекеси Мурат Дүйшөнбиев калпайт турбайт болуш керек деп ойлойм. Анан бул дагы кыздын ден соолугун жакшыртуу, жана операция эмелерин жасатыш үчүн көбүрөөк акча талап кылынат экен. Бул боюнча Мурат экөөбүз байланышып, ошо акча тыйынды дагы дальше чечиш үчүн мыйзамдаштыруу жолу менен деп туруп, биз өзүбүз совет берген. Мен мисалы үчүн сот органдарына же коргоо инспекциясына кайрылыңыздар деп. Ошол акчасын апределить берсе, биз жардам берели. Жабырлануучу тарап адвокат жалдап келгенде биз ошо адвокат менен кабинетте отуруп сүйлөшкөндө ошо иск доарыс менен где-то 2 миллион айланасында сот органдарына кайрылып атабыз деген да. Анан биринчи ошо операциясына 2 миллион айланасында талап кылынат экен деген. Андан кийин ошо кайра сот органдарына материалдарды өткөзгөндө 5 миллион сом доарыс менен кайрылышыптыр. Бул боюнча айта кетсем, Нарынды шаардык сот тарабынан 2014 17 февралында иш каралып, бул ошо Дүйшөнбиева Айгеримдин тайенеси Султанова Алмакан 5 миллион 64 миң ошо Дүйшөнбиев Муратбектин пайдасына чечилди. Буну күчүндө болуш үчүн биз азыркы күндө компания областтык сотко кайрылганбыз. Азыр ошо жыйынтыгын күтүп атабыз. 3-күнү эмки неделяда 9-унда бул сот иштери каралат.